Ben Alay rayonundan, Gülçe Selosu'ndan geldim. Ana oşulun derdisini işkinemedi, Kudayga şükür. Oşuna bir больницага da jatelekmin inovatka görüngönden beri. 3 ayın içinde oşul uğruda jakşı olup çıktım. Denimdim bari jarı olup ketken. Seras degen olчу. Men Atbaşı'dan geldim. Burası sakarım götürülüp gelgem, ondan ötüp ketip. Benim jakşı. Narına geldim. Siroz оорусунан Оош. толугу менен айыктыңызбы? Men emede 3 ayda birden analiz tapşırıp turan. Virus yok. Ayıkkanım oşolda. Мен бул кесипти аркалаганыма быйыл уже 13 жыл болду. 5-мартта 13 жыл болду. Бизге көбүнчө баягы давление, псориаз, тукумсуздук, деги эле баягы муун оорулары, ушундай анан жаш балдардын көкүлүш, жөтөл оорулары көп келип атат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Каяктан келдиңиз? Нарына. Инноватыжени каяктан билдиңиз эле? Нарына келдим. Ушул жакта бир тааныштарым жашачу эле, ошолор аркылуу таанышып келдим. Анан келип, мен больницадан уже дарыдан болбой калгам. Анан айлам кетип, Россияда дарыгерлер бар дегенден ошол жака чыккан атсак, биякта бар деп келишти. Анан келдим, келгенден баштап көрүнүп баштадым. Комплект дарылар айткен, жакшы экен буюрса. Баарысы жакшы. Уже 3-4 айдан кийин неме суу толуп баштайт ичиңизге деген. Кудайыма шүгүр, ага жеткен жокмун. Жакшы баары. Ошондо сиз азыр боор сироз оорусунан толугу менен айыктыңызбы? Мен эмеде 3 айда бирден анализ тапшырып турам. Вирус жок. Айыкканым ошолда. Канча болду дары ичкениңизге? Эмнелерди ичтиңиз? Билбейм, өздөрү берген дарылардын баарын ичем, чөп дарылар. Чөп дарыларды Бүт ичтиңиз? чөп дарылар, баштыктагы чөп дарылар, бутулкада атайын дарыланган дарылар, мындай жазалган дарылар, бүт эле ушулар башка эч нерге дары ичпейм. Медицинадагы бардыңызбы? Жок. Андан барган жокмун, только анализге түшөм. Анализ тапшырам, УЗИге түшүп турам, результатын билип турам, болгон ошол. Боор сирозу болгондо сизди УЗИден кандай чыгарды? Өзүңүздүн ден соолугуңуз кандай болду эле? Ошол УЗИден чыгарганда ошо сироз деп чыгарган. Сироз экенсиз деп, андан ал жерде 6 ай дарыландым больницада. Анан боло алган жокмун, дары ичип аттым, үйгө берди, андан да жакшы боло албадым. Кымбат дарыларды алып иштим. Баш эң арзаны 800 сомдон 9000 сомго чейинки дарыларды иштим. Бирок боло алган жокмун, акыры ушул жака келдим, анан токтодум. Анан инноватыжеден дарыларды канча сомдон алып аттыңыз? Башында эле төккөндө 9000 сом төктүм го, андан кийин төкпөй жүрдүм, кайра бир аз канча ай өттү, 8 ай өттү, бир ай өткөндөн кийин орто жолдо бир прилип болуп калдым, мындай 15 күндөй, 20 күндөй. Ошондо келгенден кийин кайра акча төктүм, анда 6000 сом төктүм. Анан өткөндө бир 6000 сом төктүм, ошол. Демек 5 жылдын аралыгында 3 эле жолу акча төктүм. 3 эле жолу акча төктүм. Анан чөп дарылар менен өзүңүз айыктыңыз, Айыктым буюрса, Кудайыма шүгүр. Сизде шишик болгон эмеспи? Жок, болгон эмес, шишик болгон эмес, просто айтышты. Уже суу толуп баштады. Даже немелерин көргөзсөм болдум, алып келген эмесмин да. Тиги УЗИнин кагаздары. Анализдерди. Өткөндө кышында жаңы жылдын асында тапшырсам, вирус деген вообще жок экен. 2ге түшүп кетти. Адамдын организминде 10 болуш керек экен. Меники ошолго түшүп кетти. 2% калыптыр вирустан. Ошол. Жакшы. Мен ыраазымын, ичинде ийгилик бар болсун, балдардын кашында болсун, ушинтип элдердин эмесине жарап жүрө берсин. Сиз мындай элдик дарыгерге мындай ишеним кандай болду сизде? Мен биринчи кезде ишенген жокмун, Кудайыма шүгүр. Майлан доктордун дарысы болбосо, мындан болбосо кандай болот деп, балдар болбой эле алып келе беришти. Анан мага бир ушул жерде көрүнүп кеткен бухгалтер кыз бар экен, ошол келип жакшы консультация берип кетти. Ишениңиз, ушул боюнча болуңуз, эмнени айтса жазаңыз. Ошол боюнча болдум, жакшы болду. Результаты жакшы. Негизгиси ишеним дейм. Ишеним, чоң ишеним. Анан мунун комплекти дарылар айт дегенине дагы толук ишенем. Мен башым оорчу. Негизи боор ооруган кишинин башы ооруйт экен. Мен ушундан айыктым, мисалы үчүн башым оорубайт.
Анан доктор да мисалы үчүн немеге салып таштайт. Тиги немеге отургузат эмеспи, диетага. Бул антпейт экен. Аны кечке чөй берсем, диетага отурсам баспай калбаймбы? Каалаган тамагыңызды ичиңиз дедим. Мага эч качан андай неме да берген жок. Чектөө. Чек жок. Каалагандай ичиңиз. Сиздин атыңыз ким, фамилияңыз? Бурул. Бишкекте турасыз же Нарынга барып Ой, келесизби? Нарынга барып келем, айына бир жолу келип турам. Жакшы, ден соолукту болуңуз. Рахмат. Рахмат. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, сиз канча жаштасыз? Качан келдиңиз бул жака? Мен 68 жаштамын. Дордо 2-ден келдим. Мен биринчи келгенде боор, бөйрөк, өт, миома, көбүнчө ошо миомадан онкологическийге жазып, операция кылабыз дегеннен анан бул жака келгем. Ошо миомадан таза сакайдым. Жакшы азыр Кудайга шүгүр. Келгениме 1 жылдан өтүп калды. Жакшымын. Ошо. Эмне оору менен келдиңиз? Сиз азыр өзүңүздү кандай сезип жатасыз? 1 жыл мурун кандай элеңиз? Ооба, ошо айтып атпаймынбы? Миома менен келгенмин, анан өт, боор, бөйрөк ушулар менен баса албай адамдардын немесинде менен келгем, жардамы менен келгем. Миоманы болсом операция кылабыз деп онкологическийге учетко коюп, 2 күн 3 күндүн ичинде операция кылбасак болбойт деп аркаман врачтар чуркап, ошодон коркуп эле анан буну уга калып эле анан ушул жерге келип калгам да, кокусунан элечи. Анан ошо 2 жылдан бери эми ошо жакшы, ооруларымдын баардыгы өзүнө келип, ден соолугум баары өзүнө келип, азыр өзүм жакшы эле сезип, жакшы эле жүрөм, Кудайга шүгүр. Мен ден соолугуңузду сураганда 2 жыл мурун адамдар сизди жетелеп жүрсө, азыр өзүңүз эле жүрөсүз. Азыр өзүм келип, өзүм кетип, ошо бир эле келгенде жетелеп келишкен, ошондон кийин эле анан өзүм келип, өзүм кетип эле жүрөм. Ошо азыр эми ооруган деле жерим жок. Берген чөптөрүн ичип, ошолтугунда келип, кайра көрүнүп, ушинтип жүрөм. Чөптөрдү мисалы кайсыл малдарды ичесиз? Ал өтө ачуу эмеспи, мындай кандай сизге? Эми давленияныкы ачуу эле. Давленияныкы ачуу, анан давлениям да бар да. Анан ошо башкаларыныкы мындай даамы деле эмес. Кыскасы чөп ичкендей болосуң да жакшы эле, чөптөр аябай жакшы. Сиз каяктан келдиңиз Инабат эжеге? Мен Талас областынын Айтматов районунун Айбура районунан келдим. Мен өзүм 2013-жылы келгем. Мен ошол айылдан эле денеме жара чыгып баштады. Ошол айылдан 1 ай укол дары капельница менен жүйдүм. Анан шаарга келдим болбогондон кийин шаардагы кожуналардын баарын кыдырдым. Кожуналардан уккан сөзүм ошо эч кандай жакшы болбойсуңар, оорунун диагнозу жок, жакшы калбайбыз деп койду. Анан ошо алланын буйругу менен ушул Инабат эжеге келдим, жакшы деген келип ушул Инабат эжеден даарыларды баштадым. 3 айдын ичинде ошол оорудан жакшы болуп чыктым. Денемдин баары жара болуп кеткен, псориаз деген оору болчу. Больницадан жакшы болбогондон кийин Кыргызчылыкка негизи кыргыздар ишенбейбизго. Анан бирок ушул Инабат эжем жакшы дегеннен келгем. Келип даарыларды баштадым, чөп дарылар менен. Башында ишенбей жүрдүм. Жакшы боломбу, эже ушул чөптөн эле мен жакшы болуп кетемби депчи. Анан эжем айтты, даракка сүрүп берсең көгөрөт, салтанат. Буйруса мен жакшы кылам дедимби, жакшы болосуң деп айтты да. Анан дарыларын ичип баштадым. Диетага отурдум. Улам Таластан решение алып келдим. Анан Кудайдын буйругу менен 3 ай дегенде болуп ошол оорудан жакшы болуп чыктым.
Men Atbaşı'dan geldim. Üçüncü yolu gelişim. İnevat diyeceğini yemeden gördüm. Telefondan. Oşondan gelgemin. Ошо сагарым көтөрүлүп келгем, 10дон өтүп кетип. Эми жакшы, 3-7 болуп калды. Чөп дарысын ичип атам. Чөп дарысын. Муну себеби жакшы экен баарын эле. Ички аппараттарга эмне чөптөн жасалат билбейм аны. Ana ışılıp köp çöptün başı var ışılıp bunun içinde. Kaynak suğa, bir istikan kaynak suğa salıp içeyim bir kaşık. Demdim. Oşol. Hem darı olmadı, darıçılığı jakşı eken. Bul darının jakşılığını hem içip gördüm da. İçip görüveren oşondan bilip atam da. Misal üçün sakarım düştü. Oşondan oldu jakşı ele. Bağırın ele. İçki aparatlarım oldu. Курбай калды, ички аппараттарым жакшы болуп калды ишигилип. Жакшы эле Кудайга шүгүрчүлүк ишигилип. Жагып атат чөп дарысы. Siz kança yaştasınız? Мен 67-демин. Медицинаға кайрылып көргөнсүзбү буга чейин? Кайрылгам. Ошол деген осту койду биякта. Саламатсызбы, аты жөнүңүз ким, кайдан келдиңиz? Salamatçılık. Ben Alay rayonundan Gülçe Selos'tan geldim. Adım Burulça Fazılova. Orup, şu buna iyun ayında İnevat'a gelgemin orup. TikTok'tan gördüm, birölerden okudum İnevat'tan, şudan uğanan gelip. Kudayga şükür, hazır jakşı olup kaldım. Ben solum jakşı, birinci gelgende ayvay katı olup gelgemin. Şu tamırımın karmağı öyle İnevat. Doktorlar kanday aysa oşundagılar aytып koydu diagnozumçu. Uyku bezimde bar eken, böyrөгümde bar eken. Anan putumda arttroz da oşular bardığını aytdı da, ana başımdan çerepizini davlendiğinde aytdı. Ana oşuların derdisini işkine beri Kudayga şükür, oşunda bir больницага da jat eлекмин İnevat'a görüngönden beri. Kudayga şükür jakşı olup kaldım. Hazır iyunga barsa 1 yıl bolot da İnevat'a görüngönüme. Jakşı olup kaldım Kudayga şükür. Özünüz batır emekesiz. Özüm batır elemin. Alaydan Bişkek'e geliyor. Ova da. Alaydan gelip oturam bu vardı. Kudayga şükür. Jakşı olup kaldım hazır şuradan görünüp. Hazır nevrengize kap geldiniz. Hazır hani ne yürem ap geldim. Onu kızlarım da ap geldim. Bari jakşı oladat da görünüp. Siz ap kelgen bardır jakşı. Ova. Kızlarım bari ap geldim. Bari jakşı oladat. Hem ne yürem ap geldim. Oğuş tarafta joktu eken İnavat ejede. Onda jo İnevat okşoydu. İnavat ejenin zarloosu çöptörü başkaça eken. Başka çeken çöplerler ayvay jakşı. Bay ısıt menen suup ayvay kalıştırıp berip turup ayvay. Oşular dişime jakşı olup kaldım Kudayga şükür. Olsa tez ele больницага jata berettim. Ay sayılı jatып ukol alıp berettim. Anam gelip jatıp. Mınanday turupday bolup şişip kelgemin de. Uşun çöplerlerini içip şişibey jakşına olup kaldım. Özüңүздүн кыймыл аракетиңиз кандай болуп калды? Özüm kıymalarken murunqa qaraganda kıyla jakşı. Үйдө мына таяк таштап коюп басып берем. Анан көчөгө чыкканда ишин албай кетем да, таяк менен келем. Таяк таянып аласыз. Таяк таянып алам. Үйдө жөн эле басып берем. Мурун таяк менен жүрчүлөм да үйдө деле таяк менен отурат элем. Кудайга шүгүр азыр жакшы болуп калдым. Ай сайын бирден келесизби жагандай? Жай сайын 2 айда бир келип көрүнөм İnevat'ка. Анан тиги дарыларды канча сомдон аласыздар? Darılar da hazır İnevat bekerli berip atat go. Элдер айтышат го көбүнчө мындай отуртарды айтат го акчаны көп алат экен. Жок, мен көптөн алган жок, bekerli berip atat çöpçülerini. Биринчи төлөгөнүз башында. Birinci başında 6,5 ming төлөгөм, ondan beri жөн эле алып атам. Элдин бардыгын эле ушинтип бекерле берет экен, биринчи төлөгөндөн кийин. Bekerli berip atat. Kudayga şükür İnevat'ın kolu dert görmesin, den soğluğunu versin. Eldin gereğine jaragan eldin adam bolup жүрө берсин. Рызык кешиктүү болсун, бакталайлуу болсун, бала чаканын жакшы күндөрүн көрө берсин. Элге кызмат кыла берсин ошо. Жакшы эле. Акча деле албайт менен. Жөн эле берип атат чөп жайларын.
Мен бул кесипти аркалаганыма быйыл уже 13 жыл болду. 5 мартта 13 жыл болду. Бизге көбүнчө баягы давление, псориаз, тукумсуздук, деги эле баягы муун оорулары, ушундай анан жаш балдардын көкүлүш жөтөл оорулары көп келип атат. Бул өзүбүздүн эле Кыргызстандын чөптөрү, Чаткалдан, Аксыдан келген чөптөр. Бул чөптөрдүн бардыгыны биз мисалы үчүн айтып атпайбызбы, мына 17 деген чөп. Мында 17 түрлүү чөп тамырлар курамы бар. Биз ошо чөптөрдү ар бир адамдын организмине ылайыктап, чөп тамырлардын курамын мындайча айтканда сбор жыйнайбыз. Боорго ылайыктуу, бөйрөккө ылайыктуу чөптөрдү ошол курамаларын жыйнактап, анан адамдын организмине ысык суусун тегиндеп, анан беребиз. Анан тамыр кармап адамдын ден соолугун кантип билип аласыз? Бул өнөрдү кандай? Ар бир эле элдик дарыгердин тамыр кармап ушул мындай адамдын илдетин аныктоого болобу? Болот, конечно. Бул тамыр кармоо деген бул өзүнчө тоже илим, наука. Бул деген илгери деген медицина өнүгө элек кезде УЗИ деген болгон эмес. Мисалы ысык суукту теңдеген оорунун өзү эки эле түрү болот. Ысыктан, сууктан, ысыкты сууктан, суукту ысыктан гана теңдеп дарыланган. Кээ бир учурда адамдарда тең мүнөз, кош мүнөз болуп калат да. Мисалы боорунда ысык бар болуп, ашказанда суук болуп калат да. Эки мүнөз болуп калат. Ошол тамыр кармаганда адамдын ысык суугун теңдеп, анан оорулардын себептерин дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Диагноз койгонго деген. Сиз өзүңүздүн кесибиңизди жакшы көрөсүзбү? Сизге аябай адамдар көп келет экен. Мисалы ушундай адамдар чарчатып, энергияңыз калбайбы? Мен өзүм кесибимди жакшы көрөм. Мен канча кишилер менен кээ бир учурда болот да, баягы катуу айтып коем, анан бул кыйкырат экен, урушат экен дешет да. Себеп дегенде бир киши кирет, өзүнүн диагнозун айтып дагы, анан кийин эжем бар эле, Ашмат бар эле, Ташмат бар эле, Тиякта эле, анан Көлдө эле, анан Чүйдө эле, анан Ташкентте эле деп ар кимди сурап отуруп алат да. Анан ошондо мен сиздин тамырыңызды көрдүм, болду чыгыңыз деп коем да. Ошондо бат чыгарат экен деп кээ бирөөлөр мындай капа болуп калышат. Самом деле баягы тамыр кармаганга болгону 1 эле мүнөт убакыт кетет да негизи. Ошол. Демек сиз өзүңүздүн кесибиңизди сүйүп, ушул кесиптен рахат аласыз. Мен рахат алам, элдер менен иштегенде мен чарчабайм. Көз тийбесин. Мен наоборот кандай десем, чарчоону билбейм. Иштер менен көп иштегенде. Элдер да аябай жакшы пикир айтышат экен. Элдер сиздердин айыктык деп батасын берип кетишет экен. Көпчүлүк аксакалдар, кемпирлер абдан ыраазы болупчу. Ошол элдин ыраазычылыктары сизге дем берип, жашооңо, жумушуңузга шык берсе керек. Кандай кабыл аласыз мактоолорду? Аябай сонун кабыл алам. Ар бир нерсени, мисалы багбан деле бир дарак эге турган болсо, ошол дарагынын мөмөсүн жесе кандай рахаттанат. Мисалы мен жакшы болдум, Алла Таалам сизди себепкер кылды, сиздин чөптөрүңүздү себепкер кылды, мен жакшы болдум десе, мен ушунчалык сүйүнөм, Аллахыма чексиз шүгүрлөрдү айтам. Ушундай биз жакшы пайдабыз тийип атканына. Ушундай элге пайдаңыз тийип атканына өзүңүз да кубанычта болуп, жумушуңузду сүйүп иштеп жаткан мезгилиңиз турайбы? Ооба. Чөп дарыларды заготовка кылганда кайсыл мезгилдерде чөптөрдү жыйнап алганга болот да? Чөптөрдү жыйнаганда бизде мартта жыйнай турган чөптөр болот, майский чөптөр болот, жайкы чилдеде жыйнала турган чөптөр болот. Анан кеч күздө мөмөсүн төгүп, тамырларын ала турган чөптөр болот. Ар бир сезон менен чөп жыйналат. Демек, тамыр кармап адамдын илдетин аныктаган соң, ошол чөп тамырларды бере бересиз адамга. Ооба. Эми кээ бир адамга мисалы бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт, ошондуктан келип тамыр карматып, анан өздөрүнүн ден соолугуна ылайыктуу дары алып кеткен жакшы да негизи. Анан боюнда болбой аткандар, ошо балалуу болууну кыялданып, бирок көп жылдан бери балалуу, 10 жылдап балалуу болбой калгандар, ушул дары чөптөрдү ичип балалуу болгонго мүмкүнчүлүк барбы? Сиздин практикаңызда чөп дарыларды ичип балалуу болуштубу? Бизде аябай көп андай случайлар. Мен өзүм эле мындай уже эсебине жетпейм. Неберелерим деп коеюнчу, ошол майрамдарда, айттарда келип кутукташып, ызылдашып, балдар менен келип кетишет. Бул деген Алла Таалам бизди себепкер кылып, оорунун өзүн эмес, себебин аныктоо жолу менен көп жанагы тукумсуздук менен арылгандар биздин практикабызда аябай көп кездешет.
Чоң рахмат.